Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Барыңыздарга Кыргызстандан чоң салам. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биздин дегеле биздин YouTube, Instagram, ошондой эле Facebook баракчабыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде ачык микрофон программасы, чет өлкөдөгү мекендештерибиз менен бүгүн онлайн маек алып бармакчыбыз. Бүгүн эфирди мен Гүлкайра Асылбекова алып барам. 25 июнь аптанын бейшембиси, сааттын жебелери бизде биздин Кыргызстан сааты боюнча 11 саат 10 минутаны көрсөтүп турган учуру кечки. Азыр эмнеси жакшы болуп калды? Бизде дагы бир чет өлкөдөгү биздин мекендештер менен жакшыраак баарлашыш үчүн ушундай Zoom программалар, дагы башкача программалар бул эң чоң сиздер менен маек кылганга мүмкүнчүлүк булактардын бири болуп эсептелип калды. Мен сиздерди акырындык менен тааныштырайын. Ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз, ошондой эле азыркы учурда Instagram баракчабызда көрүп турган биздин катталуучулар, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн кызыгаарлык суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Биздин ийгиликке жетишкен мекендештерибиз сөзсүз түрдө сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даяр. Туура кесип тандоо туурасында бүгүн кеп кылабыз. Бизде конокто бүгүн чет мамлекетте аба жолдору компаниясында иштеген Асель айым, саламатсызбы? Салам. Ошондой эле эл аралык ФЛО компаниясында финанс жана бухгалтерия бөлүмүнүн жетекчиси Тынчтыкбек Кубанычбеков, саламатсызбы? Салам. Азамат Байкени бир аздан тааныштырабыз, буюрса келгенде. Ошондой эле Чехия шаарында бизде окуп, билим алып жаткан магистрантыбыз Канышай Шерелиева, саламатсызбы? Биздин Америкадагы мекендешибиз, ийгиликке жетишкен бир классташым деп айтсам болот, досум, курбум деп айтсам болот. Саламатсызбы? Салам. Азыркы биздин бардык Instagram, ошондой эле YouTube, Facebook көрүүчүлөрүбүз менен дегеле Кыргызстан менен амандашабыңыздар. Сагынган чыгаттырсыздар. Албетте. Жалпы Кыргызстанга салам жолдойбуз. Сагыныгыңызга салам. Кудай буйрса, эң жакшы күндөр алда деп ишенебиз. Ошол күндөр эң жакын күндө келип, биз да Кыргызстанга барып, сагынычыбызды жазып келели буйрса. Сиздер бул эфирде бул маекти кыргызча, орусча алып барганга болот, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан орусча болсо дагы сүйлөсөңүздөр боло берет. Ал эми Канышай кезек сизге берсек, амандашабыңыз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу, жана ошондой эле жалпы Кыргызстан элине салам айтмакчымын. Чехия мамлекетинен жана ошондой эле радио салам угармандарына чоң салам. Сиздерге да чоң салам. Яр, кезек сизде. Саламатсыздарбы бир жолу, урматтуу кыргыз элим, алыскы баткен элим, алыскы Америка Кошмо Штаттарынан ысык салам. Чоң рахмат. Анда биз азыр Асель айым, кезек сизде. Менин дагы бардыгыңыздарга чоң салам. Абдан кубанычтамын силер менен маекке чакырганыңыздарга чоң рахмат. Баштайлы. Чоң рахмат, биз аябай кубанычтабыз. Азыркы учурда биз темабызга кирбей туруп, сиздердеги ар бир өлкөдө болуп жаткан Турцияда, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарында, Чехиядагы абал туурасында кыскача айтып берсеңиздер, азыр кандай абалдар кандай болуп жатат, сыртта кенен кесир эле жүрөсүздөрбү, ошол туурасында. Турциядан баштайлы. Асель баштап бербейсизби? Макул. Эми Кыргызстанга салыштырмалуу, бул жакта Турцияда биз Стамбул шаарында жашайбыз. Биякта жашаган адамдардын саны абдан көп, ошон үчүн ооругандардын да саны көп болгон үчүн биякта бул жактагы адамдар дагы көп коркуп, ооругандардын саны көп болгонго баардык жер жабылган. Торговый центр, кафе, ресторан, бүт общественный нерселердин баары жабылып, баардыгыбыз үйдө отурдук. Февраль айынан да. Марттан баштап 3 ай. Марттан бери бүт баары жабык болчу, эч ким эч жака чыккан жок. И даже
даже магазинге чыкканга дагы жабылган болчу. Мисалы үчүн суббота воскресенье такыр даже магазинге чыкканга дагы уруксат берилбей турган күндөр болчу. Аябай эле карантиндан болуп бизде отурдук үйдө эч жака чыкпай. И азыр акырындан эми жаңы чыгып баштады. Кафелер эми акырындан ачылып баштады. Биз мисалы үчүн бүгүн азыр Сенштарт менен бир торговый центрдин ичиндеги бир кафеде отурабыз. Мурдагыдай көп киши жок. Акырындан уже элдер баары коркуп жүрүшөт деп ойлойм да. Баардыгы маска тагып көбүнчөсү чыкканга дагы эле даяр эмес. Бирок бизге окшогондор, коркпогондор, үйдө отуруп сыйылгандар чыгып атабыз. мынтип чыгып бир аз нормалдуу жашоого кайтканга аракет кылып атабыз. Да, биз туристтик менен дагы көптөн бери жолуга элек болчубуз. Ушу карантиндан жолуга албай 3 жыл жабык болгонго, кой үйдө отуралы, азыр ушундай вирус болуп атса, биз дагы куралдарды аткаралы деп. Но уже, наверное, время выйти потихоньку на улицу. В общем, все нормально. Акырындан буюрса оңолуп келатат. Ал эми карантин учурунда продукта дегендей башка бир кыйынчылыктар жаралган жокпу? Балким эми айлык майын албай калдыңыздар же болбосо жетишпей калган учурларда. Ну, мне кажется, нам слишком повезло в плане, что биз иштеген компания чоң компания болгон үчүн, мисалы үчүн меники турецкие авиалинии, Турк-Hava жолдору, Seninki Flo, Турциядагы чоң бир компаниялардын бири болгон үчүн бизде баары бир иш жүрө берди. И биз иштебесек дагы компания какой-то маленькую зарплату они нам платили. И даже мен туристтикка тамашалап айтып атпаймынбы, жакшы экен иштебей үйдө жатып. Акча алып. Кандай сон мага мисалы үчүн каникулдай болуп келди. Конечно, ойлогон туура эмес, бирок карантин дагы узуныраак болсо мага мен жыргайт болчу, жакшы келди. Азамат, Кудайга шүгүр, ошо биздин компанияларыбыз серьезный мындай чоң компаниялар болгон үчүн бизди дагы кыйын күнгө таштаган жок, кудайга шүгүр. Айлык акыбызды алып, ал эми магазиндерде эч кандай продукты жетишсиздик деген нерсе болгон жок. Бардыгын ала алдык. Анын үстүнөн карантинде мурдатан кыла албай жүргөн иштерибизди да бүтүрүп алып десек болот. Пайдалуу иш кылганга аракет кылдык. Мисалы мен тил үйрөндүм, аябай тереңирээк өзүм. Асел дагы азыр эле айтып отурган. Пианино ойногонду үйрөндүм. Сизге чалуу өнөр аябай кыялдан жүрчү элем, бирок акырында такыр колум кесиппейт го, эртең бирси күнү макул башка күндө иштеп, окуп, тытынып, аны үйрөнөйм, муну үйрөнөйм, биринчи ишке орношоюн деп үйдө отуруп пианино үйрөнгөнгө убакыт жок. Анан кийин таштпай деп ойлойсуң, и бул мүмкүнчүлүктөн колдонуп, жөн өткөрбөй убакытты биз дагы үйдө отуруп китептерди окуп, өзүбүздү баары бир дагы өнүктүргөнгө, дагы өзүбүзгө дагы жаңы нерселерди үйрөнгөнгө кандай десем, пайдалуу кылып өткөрдүк убакытты. Еще супермаркеттерди дагы мисалы үчүн Турцияда кандай болду, ошонусу дагы бизге жакшы. Даже супермаркет чыкпай эле үйгө алып кетиш. Туура getir.com. Приложениялар чыкты, мисалы үчүн интернеттен сүт, нан, картошка, пияз деп заказ кыласың, үйүңө эшигине алып кетип, эчке да чыкпасаң болбойт. Интернет кредитный карта менен төлөш үчүн дагы мисалы обязательно тагып кодду баспай эле сразу, как называется, paywave, да? Темасы сөйлөмө. То есть даже ошондойлорду баары төлөп коесуң. тийгизбейчи, даже ошону баарыбыздарга сообщение компания, например, банктар өзү сообщение жөнөтүп, сиздерге ушундай картаны жөнөтөлү деп. Ошон үчүн бизге баары мындай оңой, жакшы өттү да. Ал жагынан жакшы. Аябай кубанычтамын. Бизде дагы бир коногубуз байланышка чыкты. Тааныштырып өтөйүн. Америка Кошмо Штаттарындагы биздин ийгиликке жетишкен мекендешибиз. Ошондой эле Powerlink боюнча дүйнө чемпиону Азамат Алымжан уулу, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кыргызстандан сизге чоң салам. Биздин кыргыз элибиз менен дагы бир жолу амандашып алсаңыз болот. Сизге мүмкүнчүлүк. Сиздерге да чоң салам. Чикаго шаарынан. Биз маегибизди улантып жатабыз. Азыркы учурда кезекти Данияр сизге берсек, сиздердин штатыңыздарда сиз кайсыл штатта турасыз? Деги эле азыркы абал боюнча кыскача айтып берсеңиз.
Негизи мен Чикаго штатында турам. Бирок жумушка байланыштуу мен бир жерде турбайм. Бүткүл Америка боюнча айланып жүрө берем. Ал жак кайсы жака жүк берсе, ошол жакта мен өзүм негизи логистикалык компанияда иштейм, водитель болуп. Коронавирус учурунда бизде Кудайга шүгүр жумуш токтогон жок. Биз первый необходимый продукталарды таштырдык. Ишибиз жакшы эле болду. Сөзсүз биз жанагындай social distancing деген программаны кармап жүрдүк. Мындай айтканда, социальная дистанция. Ар бир кишинин ортосунда 3 метрден 6 метрге чейин дистанцияны кармап иштеп жүрдүк. Азыркы учурда абал тынч. Өзүңөр билгендей, Америкада дүйнө жүзү боюнча ооругандардын жана жуктургандардын саны бул 100 миңден ашып кетти. Ошого карабастан азыркы учурда бирок бир аз калыбына келди. Кандай дейм десем, азыркы учурда көп штаттар дагы эле жабык, дагы эле карантин системасын колдонуп жатат. Кээ бир штаттар уже ачып, кадимки жашоого келишти. Бирок алардын дагы жаңы кирген правилалар менен иштеп калды. Мисалы, ресторан, кафелер, жана ошондой эле продукт магазиндер киргенде, мисалы, маска менен кириш керек, сөзсүз түрдө. Кафе, ресторандар болгондо, кафе, ресторанын ичи толук болбош керек. Ар бир отурган кишинин аралыгы 5 метрден 6 метрге чейин деген правилалар кирди. Ошол карантин учурунда мен иштедим. Жакшы эле токтогон жокмун. Эмнегедир корккон жокмун карантинден. Чоң рахмат. Азыркы ошол пандемия деги эле карантин учурунда сиздердин шаарыңызда, штат, сиздер кандайсыздар? Кыйналган жоксуздарбы? Абал кандай? Жок, бизде Чикаго шаарында Кудайга шүгүр баарыбыз эле азыркы учурда жакшы. Ошол карантин учурунда Данияр айтып кеткендей, баарыбыз эле иштедик. Ошол жаңы правилалар болду, киргизилди. Ошол social distance аралык, ар бир адамдын аралыгы 3 метрден 6 метрге болуш керек. Ошол айткандай эле. Кудайга шүгүр, азыркы абал жакшы Чикагода. Ошол. Чоң рахмат. Чехиядагы абал туурасында кандайша, эгер бизди жакшы угуп жаткан болсоңуз, сиз да бөлүшүп кетиңиз. Ооба. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Кечиресиздер, менде байланыш жакшы болбой жатат негизир. Бизде карантин мезгилинде азыркы учурда абал жакшы, туруктуу. Европанын башка мамлекеттериге салыштырмалуу негизи. Мурдагыдай эле торговый центрлер, бардык эле компаниялар, организациялар иштеп жатат. Бир эле эмеси, биз азыр общественный транспортко чыкканда маска менен чыгып жүрөбүз. Сөзсүз общественный транспорт менен жана общественный жерлерде сөзсүз түрдө маска такууга туура келет. Негизи калган эмелер тууралуу баары мурдагыдай эле, мурдагы жашоого келдик десем болот. Андан алдын биринчи ошол карантин башталган мезгилде бизде бул жакта катуу болду. Негизи башында эле ошол марттын башында эле карантинге чыгарышып, көбүнчө үйдөн сыртка чыккангадан магазинге же болбосо кандайдыр бир жумушуң бар болсо ошого эле барып турдук. Ошол азыркы учурда бизде мына бүгүндөн баштап дагы кайра көбөйтат деп элдер ошентип сүйлөшүп, кайра кошулуп жатат, неме болгондо ооругандар деп. Бирок негизи абал туруктуу азыркы мезгилде. Чоң рахмат. Буюрса жакшы болойлу, ден соолук жакшы болсун. Анда эмесе биз өзүбүздүн ошо бүгүнкү эфирдин темасына өтө берсек, акырындык менен туура кесип тандоо. Бизде 20-июньдан баштап Кыргызстандын бардык аймактарында жалпы республикалык тестирлөө жүрүп жатат. Бүгүн предмет боюнча Баткен жергесинде өттү. Ошондой эле азыр эми биз келечектеги ошол деги эле жалпы Кыргызстандын бүтүрүүчүлөрүнө кандай кеңештериңиздерди берет элеңиздер? Эми сиздер чындыгында биз үчүн аябай сыймык инсандар катарындасыздар. Анткени чет өлкөдө жөнөкөй адамдар барып, ошондой сиздер иштеген деңгээлдеги жумуштарда ар бирибиз
аларга сөзсүз түрдө биз катайдыр бир жол көрсөтүп деги эле аларга кеп кеңештерди айтмайынча көмүскөдөгү бар нерсени чыгарганга аргасыз болуп жатабыз. Ошондуктан сиздердин кеңешиңиздер болсо акырындык менен темага келе берели. Тынчтык байке, сизден баштасак, сиз Кыргызстандан эле баштап Манас окуу жайын бүтүрүп, мен билишим боюнча өзүңүздүн туурасында айтып берсеңиз. Мен ошо Кыргызстандын Ош облусунун Өзгө районунун Мырзак айылында өсүп чоңойдум. Камилжан Райымбеков атындагы мектеп гимназиясын 2007-жылы бүтүрүп, кесип тандоодо ойлонгом жакшы эле. Мен кичинемден баштап эле жетекчи болом, начальник болом деген тилегим бар болчу. Анан Кудайым буйруп, Манас университетине жакшы бал алдым. Кесип тандоодо эконом факты тандадым мен. Анткени экономисттер мындай универсалдуу болушат деп ошондо эле мындай элестетчүмүн да. Анан өзүм мындай элдер менен иштегенге жакшы көрөм. Математика сабагын аябай жакшы көрчүмүн. Ошон үчүн мен экономика жана башкаруу факультетин тандап, экономика бөлүмүндө окудум. Ошо Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуу менен бирге Анкара университетинде студент алмашуу программасы менен келип кеттим Анкарага. Ошондой эле Манасты 2012-жылы бүтүрүп, магистратурага Стамбулга келдим. Мен ошо магистратура тапшырардан мурда негизи магистратурага эмне тапшырышым керек деп ойлондум. Мен Турцияга ошо студент алмашуу программасы менен Анкарага келгенимде дагы бир жолу келгим келди. Мен анткени алган билимим жетишсиз сезилди өзүмө. Ошондуктан магистратура окуйм деп чечтим. Жана магистратураны мен бизнести башкаруу багытында окудум. Анткени макроэкономиканы мындай үйрөнүүдөн мурда, терең изилдөөдөн мурда микроэкономиканы жакшы билишим керек деп өзүмө максат койгом. Мына ошентип мен бизнести башкаруу боюнча магистратура окудум. Ошо магистратураны бүтүрүп атканда баягы адамдын жаштын тилегин берет демекчи. Жакшы бир ниет койсоң, жакшы бир тилек кылсаң, ошол аракетиң менен бирге өзүнөн өзү ишке ача берет да. Бул жерде ошо Турцияда Defacto деген компания бар. Defacto компаниясы кийим өндүрөт жана өзүнүн магазиндеринде сатат жана онлайн сатуу дагы бар. Мен ошол компанияда отдел кадровда баштадым негизи иштепчи. Расчет заработной платы деген бөлүм болчу. Айлыкты эсептөө бөлүмү болуп калат. Эч кыргызча колдонбоптум бул терминдердичи. Мен ошол багытта баштадым негизи карьерамды. Анан ал жерде 6 ай иштегенден кийин ал кесип менин эмес экенин байкадым. Анткени менин негизги каалоом элдер менен иштешүү болчу. Өзүмдүн билген тилдеримди колдонуу, ошону самачумун да. Ал эми ал бөлүмдө мен бул потенциалымды ача алган жокмун. Ошондуктан мен башка бир кесип тандоону туура көрдүм. Жана өзүмө мындай максат койдум. Же бул компаниядан кетем, же башка бир бөлүмгө которулам депчи. Ошентип Кудайым буйруп, эл аралык бухгалтерия бөлүмүнө которулуу мүмкүнчүлүгү болду менде. Анткени ал бөлүмдө мен ошо эсеп кысапты жакшы көрөм. Сан цифралар менен иштеген жакшы көргөндүктөн биринчиден ошол жагынан жакын болду. Экинчиден дагы эл аралык бухгалтерия болгон үчүн биздин тышкы өлкөлөрдөгү филиалдарыбызга барып саякаттоо мүмкүнчүлүгү да болду. Анткени мен өзүм саякатты жакшы көргөн адам болгонум үчүн бул дагы мен үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк болчу. Мына ошентип мен эл аралык бухгалтерия бөлүмүндө иштеп баштадым. Жана ал жерде 3 ай иштегенде эле уже мындай чыныгы менин кесибим экенин байкадым да. Мына ошентип мен ошол багытта өзүмдү алып кеттим. Учурда болсо Flow компаниясында ушул эле эл аралык бухгалтерия багытында иштейм. Жана бул кесипти мен сүйөм, чын жүрөктөн кылам бул жумушумду. Жана чынында эле ырахат алам да бул кылган ишимденчи. Ошондуктан мен бүтүрүүчүлөргө эмне кеңеш берет элем? Биринчиден адам өзүнүн жөндөмдүүлүгүн билиши керек. Башта айтканда кайсыл сабактарга кызыгат, эмне кылганды жакшы көрөт.
ошол нерсени билиши керек да бүтүрүүчү. Анткени баягы адам эң негизгиси өзүн жакшы билет эмеспи? Ал эми чөйрөдөн эч качан таасирленбеш керек. Мисалы, башка бирөө келип, сен бул багытта оку же бул багытта билим ал, бул кесиптин ээси бол дегенге мындай эч алданбаш керек да. Анткени мен өзүмдөн мисал бергендей эле математиканы жакшы көрчүмүн, элдер менен иштеген жакшы көрөм. Анан жетекчи болгум келчү. Мына ушул негизги критерийлер болчу да мен кесип тандоомдочу. Кудайга шүгүр жаңылбаптырмын ошол кесип тандоодо. Жана ошондой эле эч качан мындай жаңы бир нерсени жасап көрүүдө эч качан коркпош керек. Мен дагы ошол учурда риск албаганымда, ошол жактырбаган бөлүмүмдү алмаштырып башка жака которулам деп риск албаганымда мен бул жерге келмек эмесмин да. Ошондуктан бүтүрүүчүлөргө айтарым, жүрөгүңөрдү тынчагыла. Анткени жаман кесип деген нерсе жок. Кыргызда эң жакшы сөз бар, ар бир кесип ардактуу деген. Эгерде өзүңдүн кесибиңди сүйүп жасасаң, жана ошол иштен рахат алсаң, анда бактылуусуң биринчиден, экинчиден ал ишти сүйүп жасагандыктан мындай артынан материалдык багылыктар да келет да. Акча, анткени азыр көп эле акчага көңүл буруп калбады. Ооба. Мисалы, ошо кылган ишиңди сүйүп жасасаң, акча деле келет деп ойлойм. Мен ошо негизги айтып кетер сөздөрүм ушулар. Ал эми кандайдыр бир өзүнчө суроолор болсо, албетте аларга жооп берүүгө да даярмын. Сөзсүз түрдө. Айшел айым, кезек сизге берсек. Азыркы иштеп жаткан жумушуңуз туурасында дагы бир жолу баса белгилесеңиз болот. Өзүмдүн кесибим көп, чоң эмес. И кайсыл кесиптин кененеттүү болгонун билиш үчүн ар нерсени мисалы үчүн өзүмдүн тажрыйба менен бөлүшсөм, мен дагы англис тилин жакшы көрчүмүн. Мектепте англис тил Айшел айым, үнүңүз бир аз акырындык менен келип жатат бизге. Эми жакшыраакпы? Ооба. Мен 2 чоңдон бери англис тилин жакшы көрчүмүн. 5-чи мектепте англис тилин ошондо да андан кийин врачта болуп келди, баардык кесиптерге чоң аябай Кызыктуу. Бирок ойлонуп көрүп, мага айтты да, сен тилди жакшы көрөсүң, сен переводчик болуп иште, программистке ары бери попробуй деп мага Кеңешин берди. Ошондо я решила, то есть поступить в университет, где буду учить язык. Я поступила в ДГУ новый факультет европейской цивилизации, английский мугалим болуп бюджет окутууга. И андан кийин английский мугалими да болуп иштегем. Мага жакты, бирок мага мындай жетпегендей болду. Английский мугалими болуп иштеген мага аябай жакшы. Бирок мага дагы да жаңы знания, опыт, новое еще хотела попробовать. И работала в другой сфере, автоцентре. Азыр үн дагы кайра жоголуп кетип атат да, жакшы чыкпай жатат. Хорошо. Ассистент. Айшел, мындан да калбайсың. Окей. Ооба. Сен уктайбасың да? Мен сени угатпайм. Хорошо. Алло, слышно, да? Да, теперь хорошо слышно. Хорошо. Что английский мугалимден кийин ассистент технического директора болуп, такыр бир жактан башка жака такыр бири менен байланыштуу болбогон башка кесипке чыктым. Ал дагы жаккан жок мага. Андан кийин дагы башка жумуштарды издей берип, анан акырында башка жакка, башка өлкөгө чыккым келди, баргым келди. И издештирип баштап, Вечерний Бишкек газета бар болчу, азыр уже жок. 2012-жылы Вечерний Бишкек газетасынан түрк аба жолдору стюардессага алышат деп
22 жаштан баштап ал кезде мен дагы 22 жашында болчумун. 22 жашынан кыргызча, орусча, англисче жакшы билген, işte бою мындай деп карап көрдү, жазылып турганды карап көрдүм, дедим ки мен эмнеге аракет кылып көрөйүн, может быть у меня получится. Да. Дедим, я просто подумала, что я никогда не хотела стать стюардессой. Стюардесса болдум деп эч качан көбүнчө кыздар мисалы үчүн кыялданышат иштеки чыгымдар, мен эч качан ойлогон эмесмин. Бирок эмнеге болбосун, аракет кылып көрөйүн деп резюмемди жөнөттүм. Алар сразу мага чалышты. Сиз эмне үчүн акыркы күнү резюмеңизди жөнөтөсүз деп. Мен да айттым, мага кечиш койгула, кеч калсам анда мейли, керек жок дедим. Жок, резюмеңиз сизге аябай жакты. Бизге эртең менен сразу Советская Бакамбаевада офиси бар болчу. Турецкий авиалинияның офиске келгиле интервьюга деп. Интервьюга чакырышты. Интервью биринчи тур сыяктуу болуп англисче өттү. Мунун баары интервьюну өттүм. Андан кийин экинчи интервьюга Стамбулга алып кетти бизди. Стамбулдан экинчи интервьюдан да өттүк. И вообще авиацияда иштегенге сиз уккансыздарdır, пилот или стюардессаларды эң биринчи ден соолугун аябай катуу текшеришет. Бүт чындыгында аябай ден соолугу күчтүү болуш керек. И анын баарын дагы өтүп, буюрса баарын бүт этаптарды, турларды өттүм. Анан жумушка кабыл алындым. Ошентип иштеп баштадым 2013-жылы марттан бери Стамбулда жайгашып, Турецкий авиалиния компаниясында стюардесса болуп, уже 8-8 жыл иштеп жүрөм. И мага бул кесип аябай жакты. Мен айткандай эле, мен эч качан ойлогон эмесмин стюардесса болом деп. Бирок эмне үчүн мага жакты? Мен тилдерди үйрөнгөнгө аябай кызыкчумун. И мага да оңой берилчү. Мен мисалы үчүн тилди үйрөнүп атканда грамматикасын, правилаларын дагы жаттай албасам дагы, мындай кандайдыр ичимден сезчүмүн да, бул жакта мондай сүйлөнүп болуш керек деп. И акырында чын эле ошондой болуп калат. Ошон үчүн мен ойлодум, мен тилдерге жакынмын, мен тилдерди үйрөнөйүн. Еще я очень общительная, например, бар кээ бир адамдарды экстраверт, интроверт деп бөлөбүз го. Мен экстраверт, көп сүйлөп, мындай душа компания болуп, баарын күлдүрүп сүйлөшкөндү жакшы көрөм. Ошон үчүн мен отуруп компьютерде программаларды жазып, кагаз иштери мага болбойт болчу да. Мен ары чыгып, бери чыгып, путешествовать этип, элдер менен сүйлөшүп, в обществе дело работать. И в этом плане тоже бул жумуштан мага туура келди. Ошентип бул жумуштун аркасынан дүйнө жүзүн бүт жерде кыдырдым. Американы, Европаны, Африканы бүт жерлерге барып көрдүм. Тилдерди үйрөндүм. Дүйнөнүн ар кайсы жактагы башка культурадагы адамдар менен тааныштым. Бүт менен кичинекей чагымдагы кыялданган, каалаган нерселердин баарын бул жумуштун аркасынан көрдүм, жетиштим. Бирок эч качан ойлогон эмесмин стюардесса болом деп. Ошон үчүн эч качан билбейсиң заранее, сен кайсы жумушта иштейсиң, эмнени кыласың. Ошон үчүн баардык нерсени пробовать надо. Жасап көрүш керек. Жасап көрүш керек. И тынчтыктоосум айткандай эле, өзүңдүн кайсыга шыгың бар, кайсыга шыктуусуң, кайсыны жакшы көрөсүң, кайсыл жактан дагы талантың бар, ошого жараша дагы табыш керек да кесипти. Анткени мисалы үчүн жакшы акча төлөп берсе дагы, бирок ал иш сага жакпаса, баары бир эрте или кеч бир күнү сен тажайсың, стресс болосуң. И ал жумуштан өзүңдү жакшы кылып өркүндөтө албайсың. Өркүндөп алып кете албайсың. Баары бир күнү уже тажап алып жумуштан иштегиң келбейт. Ошон үчүн ар кайсы жумушту пробовать этип, аягында өзүңө жакшы жаккан, көңүлүңө жаккан, еще смотришь, у тебя это получается. И тогда ты говоришь, ага, это моя работа, я это могу делать. Мне это легко дается. Я, когда иду на работу, у меня нет чувства, жумуштар керек эмес. Мен мисалы үчүн жумуштун бүгүндө ушинтип сүйүнүп чыгам да. Бүгүн бул жака учам. Бүгүн жумушумда бул адамдар менен эметем. Например, французга учсам, по-французски добро пожаловать, до свидания, спасибо деген сөздөр кандай эле деп ошол сөздөрдү мисалы үчүн кайталап. Эртеси күнү Германияга учсам, на немецком фразаларды өзүм кайталап, бүгүн с немцами если буду работать, я себе на немецком бул сөздөрдү айтайын деп. Каждый раз жумушка келгенде мен үчүн чындыктан чоң рахат алам. Ошон үчүн абитуриенттерге айтарым, коркпогула, не бойтесь пробовать, пробуйте все, пробуйте это, пробуйте то.
жаңылышасыңар, белки туура эмес тандайсыңар. Болсун. Эгерде туура эмес болсо, значит, туура эмес деп да айтса болбойт да, бул опыт. Силер үчүн бир тажрыйба. Аха, мен муну аракет кылдым, демекки болбойт. Эгерде сен аны аракет кылып көрбөсөң, сага болуп болбогонун кайдан билет элем. Ошон үчүн эң негизгиси коркпош керек и өзүңө ишенишиң керек. Потому что сен эгер өзүңө ишенсең, мен мындай нерсени кылып кетем. Мага бул жагат. Мен аны аткарам десең, аткарасың. Эгерде өзүңө ишенбесең, анда элдер эмне үчүн сага ишениш керек дегендей эле. Ошон үчүн бир жака жумушка дагы тапшыраарда работодатель жумушка ала турган киши дагы сенден ошол уверенности көрсө, мен муну кыла алам, мен муну жасай алам. Мен муну билбейм, бирок мага бир эки ай убакыт бергиле, мен үйрөнүп жасап кетем десеңиз, айтат, макул, бул жанында бул киши билет экен, бирок андай уверенности жок. А бул кыз билбейт экен, бирок она так уверенно разговаривает, мен бул кишини ишке алайын, потому что я вижу, что она старается, она хочет, интересуется. Мага ушундай иштегендер керек деп, мисалы, сиз да аласыз. Үйрөнүп кетет деп. Ошон үчүн дайыма нужно быть самоуверенными и верить в себя. Чоң рахмат. Биздин негизи дүйнө чемпионубуз, биздин сыймыгыбыз, чындыгында эле ар дайым сыймыктанып келебиз. Азамат Алымбек уулу, кезек сизде. Биздин азыркы бүтүрүүчүлөргө өзүңүздүн кеңештериңизди айтсаңыз болот. Сиз дүйнөлүк чемпион болгондон кийин сөзсүз түрдө спортко чакырат болушуңуз керек. Спорт болгондо сөзсүз түрдө окууну дагы алып кетсе болот. Туура. Мен 16 жылдан бери ушул спорт түрүнө машыгып, ошентип дүйнө чемпионаттарына чыктым. Көптөгөн мамлекеттерди көрүп келдим. Көптөгөн соревнованияларды утуп келдим. 2016 жылы эним экөөбүз ушул Америкага келип, ушул жерде выступать этип, ушул жерде калып кеткен болчубуз, Чикаго шаарында. Ошол туура эле айтты ушу айымдар, мырзалар. Өзүң сүйгөн жумушуңду кылсаң, ошондон ырахат алып, өзүңдү реализовать этесиң ар бир тармактан. Орустар айткандай, все приходит с опытом, да? Ар бир сфераны көрүш керек, өзгө жаккан сфераны. Эми адамдардын кебиркилери гуманитардык тармакта мындай реализовать эткени оңой да, мисалы. Математикалык тармактан. Если математикалык тармактан өзү мындай шыгуу болсо адамды, мен аларга мындай себеп берет элем. Ошо IT тармагын болсо карап көрсүңдөр. Эмнеге дегенде, ошо IT тармагы профессия будущего считаться этилет да, ушул Америкада мисалы. Мен дагы ошону аракет кылып көрдүм эле, бирок болбоду. Чынын айтканда, менин сферам эмес экен, не моё экен. Ошол главное ошол өзүңөргө ишенгиле, ар бир тармакты карап көргүлө. Ошол профессия тандагандан алдын жаштап ойлонуп көргүлө да. Чоң рахмат. Кезекти Каныша Шералиева сизге берсек, азыркы учурда Чехияда окуп жатасыз. Анда кыскача өзүм жөнүндө айтып кете берейинби? Сөзсүз түрдө. Ооба, кыскача. Кыскача мен өзү Баткен шаарынан болгом. Баткен шаарында төрөлүп өсүп чоңойгом. Андан кийин окууну бүтүп, Кыргызстан Минералдык университетине тапшырып, ал жактан билим алгандан кийин Баткенге келип иштедим. Бир канча организацияларда, ошондой эле Федералдык толеранттуулук үчүн фонду организациясында иштедим. Фонддо ал жакта иштеп жүргөндө мен кандайдыр мисалы тилди өздөштүрүш керек экенин түшүндүм да. Андан алдын мен негедир анчалык тилге кызыккан эмес болчумун, бирок ошол фондко баргандан кийин тилди өздөштүрүш керек экен деп өзүмө бир максат койгондон кийин бул жакка мен ISEC программасы менен келип кеттим. Чехия шаарына 2018-жылы ISEC программасы менен келип кеттим. Ошондо 1,5 ай мектептерде стажировка өткөрдүк. Ар кандай бир эле шаарда эмес, 4-5 шаарларда болдук. Бул жакта билим берүү системасын карап көрдүм да. Негизи шаар мамлекетти өзүн карап көрдүм, жашоо шарттарыны, ошондон кийин магистратураны бул жакта окуганы чечтим.
бир канча стипендиальный программаларды караштырдым, бирок ага конкурс чоң болгонуга байланыштуу өзүм аракет жасап заявкамды жөнөтүп, бул жака азыркы учурда мен Прага шаарында Метрополь университетинин эл аралык мамилелер жана мамлекеттануу факультетинде магистратура бөлүмүндө окуп жатам. Жана ошондой эле азыр сиз берген суроого жооп берип кетсем, ошо мисалы Азамат туура айтты, Тынчтыкбек аке дагы туура айтты. Негизи өзү мен жаштарга айтмакмын, өзүңөрдүн кызыккан кесибиңер болсо, өзүңөр эмнеге кызыксаңар, ошол кесипке тапшыргыла демекчимин да. Себеби кесип көп, жаман кесип, жакшы кесип деген нерсе жок, бирок өзүңдө биринчи кызыгуу болуш керек дейм да. Сен качан гана өзүңдүн кайсыл кесипти көрө аласың же кайсыл жумушта көрө аласың да, ошол кесипти тандап өзүң ошол жумушта көрө алсаң, ошондо гана сен мыкты адис болуп чыга аласың деген ойдомун да. Анан бул жакта андан сырткары жана Азамат туура айтып кетти, IT эмесиге туура басым салгыла деп да. Туура мен деле башка мамлекеттерди билбейт экенмин, бирок Европада, мисалы Европанын көп мамлекеттеринде жана ошондой эле ошол Чехияда ошол IT багытында, ошондой эле мисалы финансовый экономист ошол багытта жумуш көп экен деп койдум да. Мисалы мен өзүм деле мисалы азыркы учурда бизде окуум бүттү, жумуш издештирсем, караштырсам көбүнчө ошол мисалы IT тармагында же болбосо жанагындай финансовый тармакта жумуш көп экен да, негедир. Жана ошондой эле инженерия деп коелу. Европаны алып карай турган болсок, ошол багыттарда көбүнчө жумуш көп экен, бирок бир эле ушул багытта тапшыргыла деп айтыш кыйын негизи жаштарга. Өзүң кызыккан кесип болуш керек демекчимин да. Андан сырткары биздин жаштарга бир эле кесип эмес, тилди дагы өздөштүрсөңөр жакшы болот деп айтып кетмекчимин. Бир эле чет мамлекетте эмес, тил азыркы учурда Кыргызстанда деле жакшы бир жумушка орношуу үчүн сөзсүз түрдө орус тилин, англис тилин же кандайдыр дагы башка бир тилди билсең, мисалы сенин менен шансың көп болот деген мааниде айтмакчымын да. Ошого жаштарга айтмакчымын, азыркы учурда бизде убакыт көп негизи, да. Ошондой эле жана ар кандай программалар бар, YouTube'дан деле ар кандай полиглот сыяктуу видеолор бар, ошолорду карап, ошол тилге дагы көбүрөөк басым койсоң жакшы болмок демекчимин. Чоң рахмат. Данияр мырза, сиздин өзүңүздүн дагы бул жактагы кесибиңиз бар, аны таштап ал жака кетип калдыңыз дегендей. Ооба. Же 5 жыл ысырап болду дейлиби, же наоборот ысырап болбой, анын дагы бир пайдасы тиет дейлиби, сиздерде кеңеш алсак? Жок, мен айта албайм ысырап болду деп. Бул 5 жыл, акыркы 6 жыл Америкада жашап келем. Бул мен үчүн эң жашоомдогу эң жашоону өзгөртө турган мезгил болду деп айта алам. Анткени мен Америкага келип, ушул жерде көп нерсени үйрөндүм. Айрыкча өзүмдүн үстүнөн иштөөнү үйрөндүм. Англисче айтмакчы, make a challenge for yourself деп коет. Бул өзүң вызов ташта деген, кыргызча, орусча айтканда өзүң вызов ташта. Анан кандай десем, күндө Америкада эли кандай? Американын эли негизи бул жерде булар аябай эмгекчил келишет. Анан аябай билимге мындай умтулган калк келишет айта алам да. Мисалы элементарный эле мындай көчөдө баратсаң же общественный транспортто баратсаң, мен айтайын деген телефон кармаган же башка жаман нерсени кармаган, зыян нерсени колдонгон адам аз да. Ошол общественный транспортто 70%, 60% отурган адамдар, булар карасаң китеп окуп отурган болот, же бирдемкени үйрөнүп отурган болот, мындай убагын текке кетирбейт деп айта аламчы. Мен да айтмакмын жаштарга, азыр силер абутуренттиңер, окууну бүттүңөр, силер мындай чоң жашоого кадам таштадыңар. Бул ОРТ дейт, мен да силердин убагыңарды өткөм, силер көргөн күндү көргөм. ОРТнын жыйынтыгы бул силер үчүн айтайын деген гарантия эмес да.
силер жакшы мындай ийгилик болуп кетесиңер же кайра чөгүп кетесиңер депчи. Ал жөн эле бул силердин билим деңгээлиңерди текшерген мындай цифра деп айтсам болот. Мен деле өтө эле бийик бала алган эмесмин, өтө эле ылдый алган эмесмин. Бирок мен кандай десем, өзүмө кап болгом да, мен ылдыйраак алып калдым депчи. Бирок Бишкекке келдим, жашоону көрдүм, мен президенттик башкаруу академиясын астында окугам 3 жыл. Юриспруденция кесибин тандадым. Экинчи курсунда уже түшүндүм да, что допустим, 2-3 жыл окуйм, бүтөм, келечекте эмне кылам? Максимум юрист боломбу? Биринчи кезекте мени акчасы кызыктырды. Юрист болом, эмне кылам, кантип акча табам деп, анан ошол кезде мен экинчи курста издене баштадым да, кандай жолдор бар чет мамлекетке кеткенге. Айрыкча Америка Кошмо Штатына. Ошол убакта мен параллельно окуудан сырткары англис курстарын окуп жүргөн болчумун. Ал жерде да кандай десем, группа сыяктуу, ал жерде мен группалаштарым бар. Анан эч ким эчтеке билбейбиз, кантип Америкага барышты. Ошонун арабызда бир бала случайно мындай толтуруп application'ды, ошол бала өтүп кетти. 2013 жыл болчу. Анан мен деле кызыгып, анан ошол досумдун артынан чуркап жүрүп, Америкага келген болчу. Мен Facebook'тан чалып отуруп, кантип толтурат деп, ошол мен да 2014 жылы work and travel деп коет, культурный обмен. Андай айтканда, бул студенттер үчүн аябай чоң, аябай жакшы программа. 3 айлык каникул ичинде сен Американы көрүп, айланып, плюс иштеп, акча кылып кетсең болот. 2014 жылы Америкага келип, бул жерде чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, анан мен калып окуумду улантам деген максатта бул жакта калып кеттим. Ошондон бери уже 6 жыл өттү. 6 жыл ичинде мен көп нерсе үйрөндүм. Айрыкча өзүм иштөө. Азыркы Кыргызстандагы диплом алындыбы же ал Америкада уланып кеттиби? Жок, бул жакта окууну улаш үчүн же Кыргызстанда диплом болуш керек, же болбосо бул жактан сен кайрадан bachelor деп коет, кайрадан биринчи курстан окуу башташың керек. Азыркы учурда мен Кыргызстанда диплом күтүп отурам, эгер келип калса, улантабыз. Биздин азыркы учурда Instagram баракчабызда түз эфир болуп жаткан учуру, ошол жакта бизде суроо узатышкан, ошону окуп кетсем. Азыркы жаштарга кандай кеңеш бересиздер? Чет жакка барып, ошол жакта калып иштеп окугандыбы, же Кыргызстанда калып, аз да болсо өнүгүүсүнө салым кошкондубу деген суроо. Суроо түшүнүктүү эле болдубу? Да бир жолу кайталап кетейинби? Түшүнүктүү болду. Мамлекетте Кыргызстанда калыппы? Да бир жолу окуп берип койсоң. Азыркы жаштарга кандай кеңеш бересиздер дейт. Чет жакка барып, ошол жакта жашап иштегенби, же Кыргызстанда калып, аз да болсо өз салымыбызды кошуп иштегенби? Супер. Жабырасың? Или Хорошо, мен жооп берейин анда. Мен бул нерсе мындай суроодо ар бир адамдын тагдыры ар бир болот. Жана ошондой эле, мисалы кээ бир нерселерди кааласаң дагы, баягы жашоонун нугу башка жакка алып кетиши да мүмкүн да. Мисалы чет өлкөдө жүргөндөрдүн Кыргызстанга эч кандай салымы жок деп айтууга болбойт. Анткени мекенге салым кошуу үчүн сөзсүз түрдө өзүңдүн өлкөңдө болушу керек деген нерсе кошулбайм мен эч качан. Мисалы чет өлкөдө жашап дагы сен биз өзүбүзгө инвестиция кылып атпайбызбы азырчы? Мисалы мен бул жерде жаңы нерселерди үйрөнүп, өзүмдү адам катары башкача калыптандырганга, мисалы тажрыйба алганга аракет кылып, мен узун мөөнөттүү бир инвестиция жасап атам да. Жана убага келгенде бул инвестициянын Кыргызстанга салымы тийишине, мындай чын жүрөктөн ишенем. Ошондуктан баягы бул нерсени ажырата билүү керек да. Сөзсүз мекенде болуп гана мекенге пайда алып келе алабыз деген нерсе жок негизичи. Мен да кошулам, анткени кандай десем, сен башка чет өлкөгө кетип, сен аякта
жаман нерсе кылып же болбосо өзүңдү тескерисинче туура эмес жолго түшүрсөң, анда макул, туура эмес кылдың. А бирок сен чет өлкөгө барып жетишсең, эгерде жакшы бир жумушка орношуп, өзүңдү geliştirip, жакшы жаңы нерселерди үйрөнсөң, демекки сен өзүңө инвестиция кылдың, өзүңдү Кыргызстандан кайсы өлкөдөн болбосо дагы бир адам катары сен өзүңдү чоңойтуп, өстүрүп, өзүңө кошуп жаңы нерселерди үйрөндүң. И представляешь страну. Да, и мисалы үчүн азыр деле эгерде мен за границу кетпесем, үйрөнбөсөм жаңы нерсени, мисалы үчүн азыр отуруп абитуриенттерге өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, советтеримди айта албайт болчумун. Мисалы, кичине болсо дагы бир кичинекей салымыңызды коштук деп ойлойм, тынчтык менен жаштарга үмүттөндүрүп, надежда берип, советтерибизди берип, биздин опытыбыз менен бөлүшүп дегендей. Ошон үчүн ар бир нерсенин жакшы жана жаман тараптары бар, конечно. Кыргызстандан алыс болгонубузга биз дагы üzülөбүз. Кайгырабыз, бирок ар бир нерсенин жакшы жана жаман жактары болот дегендей, биз Кыргызстанда балки мен Кыргызстанда болсом, бул жетишкендикке жетпейт болчумун. Азыркы үйрөнгөн, азыр колдонгон 5 тилимди үйрөнө албайт болчумун, сүйлөбөйт болчумун, баргым келген жерлерге бара албайт болчумун, мисалы. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир нерсенин жакшы жаман жактары бар. Сиздерде оюңуздар барбы? Данияр, Азамат, Канашай? Ооба. Мен ойлойм, түшүнүп кетсем болот, мен ойлойм. Ооба. Чет өлкөгө чыккыла, бирок айтайын дегеним, туулган жер топурак алтын деп койбойбу? Кандай десем, чет өлкөгө чыгып жакшы жактарды үйрөнүп келе, мисалы, жакшы сын сапаттарды, анан билим алып, ошону кайра өзүң өлкөңө келип, өзүнөн кийинки муунга сен үйрөтсөң, бул айтам өтө чоң салым деп ойлойм да. Кыргызстандын өнүгүшүнө. Айтайын деген, бул жакта өмүр бою калып, чет өлкөдө калып кеткен, бул мен ойлойм, бул туура эмес. Анткени сен каяка барба, сен туулган жериң дайым сагынасың да. Эмнегедир сен бар жогуң бар сага жетиштүү, бирок сен жүрөгүңдө ушундай кандай десем, беспокойство боло берет да. Эмнегедир ошол өзүңдүн туулган жериңе, өзүңдүн жашаган аймагыңа тарта берет. Чоң рахмат. Азамат. Ананда кыскача. Ооба. Айтсаңыз болот, Канашай. Хорошо. Кыскача кошуп кетейин дедим да, мына айтылган ойлордун баарына кошулам. Негизи ошол чет өлкөдө жүргөн балдар, кыздарыбыздын өзүнүн Кыргызстанга болгон салымы көп эле деп ойлоймун. Биз бул жакта алган билимибиз, тажрыйбабыз менен Кыргызстанга барып, сөзсүз түрдө башка балдар менен, кыздар менен бөлүшө алабыз да. Анан сырткары мына жаңы нерселерди алып барабыз. Жана ошондой эле биздер мындай жаңы нерселер пайда болот деп ойлоймун да, жаңылануу болот деп айтмакчымын. Азамат? Ошол бардык сөздөргө толугу менен кошуламын. Ошол. Мен оюмду уже айтып койдулар да. Чоң рахмат. Бизде бул жакта SMS билдирүүлөрүбүз бар. Жаштар, силерге азаматсыңар, биз силер менен сыймыктанабыз дейт. Менин кызым Америкага баргандыга аябай кызыктар. Окуган окуу жайлары аябай кымбат, бизде анчалык каражат жок, башка жолдор менен барса болобу дейт. Башка кандай булактарды издесе болот, мисалы, чет өлкөгө чыгып? Айтайын дегеним, бул жаш кыз болгон болсо, жаш кызга эң эле мындай оңой жолу бул студент болуп келүү. Ооба, окуу аябай кымбат, бирок жанагындай буларда scholarship деп коет. Мындай айтканда, бюджетный программаларды караштырса болот, издесе болот. Эгер ошол жолду таап, документтерди туура топтоп тапшырса, анан ошондой эле ошол тапшырган университеттин экзамендеринен өтсө, анда сөзсүз болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Бизде кийинки суроону мен узатып кете берейин. Кыргызстандын келечегини сиздер кандай элестетесиздер дейт? Кыргызстандын келечегин мындай чын айтсам, позитивдүү караганга аракет кылып келем дайыма. Анткени азыркы жаңы муун, жаңы поколение чындап эле өтө универсалдуу болуп жетишип келатат да. Башкача айтканда, батыштын дагы билимин алгандар бар, чыгыштын да билимин алгандар бар. Ошондой эле
Мысалы, биздин поколение даже СССРден да калган кээ нерселер бар да бизде. Ошон үчүн биз өзүнчө бир баардык маданиятты, баардык менталитетти көргөн, ошол билим системасын билген жаштар жетишип келатабыз деп ойлойм. Жана бул жаштар менин оюмча Кыргызстанды башка бир деңгээлге алып чыгышына ишенем. Жөн гана бир аз убакыт керек, менин оюмча, бир аз убакыт керек. Анан Кудай буйрса ошол биздей жаштарга ошол мүмкүнчүлүк берилет. Башка айтканда, биздин убагыбыз келгенде ошол идеяларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берилсе, менин оюмча Кыргызстандын келечеги жаркын деп ойлойм. Мен мындай негативдүү карабайм. Мен дагы Кыргызстандын келечегине ишенем. Анткени күнү жүзүнө кыдырып жүрүп бир нерсени байкадым да. Биз Кыргызстандагы адамдар биз аябай тырышчаак келет экенбиз негизги. Биз мисалы үчүн көп нерсеге аябай кызыгабыз. Мы очень любопытны. Мисалы үчүн ар бир өлкөнүн өзүнүн маданиятына жараштуу, өзүнүн культурасына жараштуу өзгөчө болот. Биздин өзгөчөлүгүбүз биз бир четинен экономикабыз аябай сонун болбосо дагы, алдыда болбосок дагы биздин өлкөбүз мы развивающийся. И ошого жараша бизде мотивация бар. Биздин өлкөбүздү өркүндөтүшүбүз керек. Биз өзүбүздү өстүрүшүбүз керек. Биз жаңы нерселерди үйрөтүшүбүз керек. Биз мамлекетибизди мындан дагы жакшы жаңы уровеньге көтөрүшүбүз керек деген бир мотивация болгон үчүн бизге бул дагы наоборот плюс, мне кажется. Ошон үчүн биз адам бир нерсеге кызыкса, бир нерсеге умтулса, ал жетишет. Биздин кыргыздардын жаңы нерселерге, чет өлкөгө чыгып кеткенге, тил үйрөнгөнгө, бир жумуш тапканга, жакшы акча тапканга канча кызыгып аракет кылгандар көп. Ошон үчүн мен ойлойм, алдыда келечекте баардыгы жетишет, эртели кеч баарыбыз жетишебиз. Мына биз экөөбүз дагы биз эч качан акча берген жокпуз. Москвада магистратураны окуганда мен бир дагы рубль берген жокмун. Бияка Турцияга келгенге эчтеке акча каражат керек жок. Менин ата-энем дагы жөнөкөй эле карапайым адамдар. Бирок мен өзүм аракет кылып тырышып буга жетиштим. Ошон үчүн акча болобу, болбойбу, бул баардыгы өзүбүздүн биздин колубузда. И наоборот, даже колубузда акча болбогону бизди ишке больше тырышчаак кылып, бизге дагы больше мотивация берет. Ошон үчүн мен Кыргызстандын келечегине аябай ишенем. И буюрса биздин жаштар мындан бизден дагы жетишкендиктерге жетишип, бизге будут примером для нового поколения. И так будет дальше продолжаться. И мне кажется, будущее наш Кыргызстан будет очень развивающейся страной, где все люди будут счастливы и разносторонне развиты. Чоң рахмат. Эгерде кошумчалар болсо, кошумчалап кетсеңиздер болот. Кыргызстандын келечеги кандай элестетесиздер деги эле биз Кыргызстаныбызды алдыга кайра умтулуп жүрүш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек? Албетте, Кыргызстан сөзсүз өнүгөт. Анткени биздин жаштар аябай активдүү, креативдүү. Кайсы жакка барбасам, Америкада кыргыз балдар айтсам, бул жерде кыргыз балдар мындай баарына айтсам, баары активдүү айта алам да. Баары бир эмес, 3-4 тил билет. Башында азыр карасаң, кыргыздар аябай чоң компанияларга жумушка кирип атат да Америкадачы. Бул атта чоң просвет да, мына карасаң. Башында келгенде биз эсимде да баарыбыз таксиде болчубуз. Экинчи кадам бул уже IT сфера. IT сферадан башка азыр балдарыбыз IT сферада, кыздарыбыз медицинский жакта иштейт, мисалы, больницаларда иштеп атат, медсестра болуп, кээ бир байкелери уже банктерде, чоң Американын алдыңкы банктарында жакшы позицияда иштеген байкелер көп. Мен ойлойм, Кыргызстан жаштары аябай билимдүү, аябай креативдүү, келечек биздин колдо. Буюрса, Канаша, кезек сизде. Мен ойлоймун, ошол бизде дагы өзгөрүүлөр буюрса болот, өзгөрүүлөр болуп эле жатат. Азыркы учурда деле балдар белгилеп кетти. Биздин азыркы поколение деп койсок, балдарыбыз, жаштарыбыз аракетчил, тырышчаак, ошондой эле билимге кызыгуусу көп болуп атат. Мен ойлоймун, жакында ошо бир 15-20 жылдын аралыгында бизде дагы чоң өзгөрүүлөр болуп, жана ошондой эле биз дагы ошо өнүккөн мамлекеттердин бирине катарына кирип калабыз деген үмүттөмүн.
Азамат кошумчаңыз болсо сиз да кошумчалап кетсеңиз болот. Мен толугу менен кошулам ар бир айтылган сөзгө. Бир пример катары ушул Нью-Йоркто болгон бир окуяны айтып кетейин дедим эле. Бир тааныш кыз бар, ошонун историясы менен бөлүшүп кетейин дедим эле да. 2012-жылы ошол кыз бул жерге келип дагы келип 3 иште иштеп, 3 жумушта 2 сааттан күнүгө уктап, ошондо окуп, азыркы учурда ушул көптөгөн ийгиликтерге жетишти да, өзүнүн характери менен, анын өзүнүн тырышчылыгы менен, анын аракети менен. Азыр финансовый биржада Нью-Йоркто иштеп жүрөт ошол кыз. Ошол ар бир келечегибиз ар бирибиздин колубузда. Канчалык аракет кылсак, ошончолук берекеси болот. Азыркы учурда ошол кандайдыр бир таймаштарга чыгып жаткан учурда ар дайым Кыргызстандын желеги менен чыгып атасыздарбы же кимдер каражат көрсөтсө ошолордун желеги? Бул суроо бир аз окшойт. Мисалы мен айтып кетсем, Турцияда негизи 5 жыл иштесең, официалдуу түрдө жана бүт налогторду төлөсөң, гражданство алууга мүмкүнчүлүгүң болот да. Мен ал шарттарды аткаргам бул эле. Анан ошондо шанс болгон мендечи, гражданство алуу шансы болду. Бирок эч кызыккан жокмун, чынын айтсам. Гражданство алсаң да сага оңой нерселер болот болчу. Дагы пайдалуу нерселер болот. Гражданство алсаң, мындай көп нерсени эркин жасай аласың. Көптөгөн өлкөлөргө визасыз бара аласың. Көптөгөн артыкчылыктары бар, бирок мисалы мен эч кызыкпадым. Анткени өзүмдүн өлкөмө виза менен кирүүнү каалабайм. Кандайдыр бир күн келип, ошол акыбалга түшүүнү каалабайм. Жана кайерге барбайын, мен ар дайым Кыргызстандыктын сыйлыктары менен айтам. Жана Кыргызстандын бир өлкөмүн деп эсептейм өзүмдү. То есть башка бир өлкөгө барганда мен ал Кыргызстанымды ал жерде мен жакшы көрсөтүшүм керек да. Жана ошол жоопкерчиликти өзүмдө дайыма сезип келем. Андыктан дайыма Кыргызстандын байрагы менен эле чыгып жүрөм. Паспортун алмаштырбайм эле. Кыргызстандын паспортун эчтекеге алмаштырбайм. Азыр эле барып паспортум бүтө электе, экинчи паспорттан чыгарып алдым, на всякий пожар депчи. Паспорт менен. Азыр Даниярдын бөлмөсүндөн байкадым, артыбызда өзүбүздүн туубуз, желегибиз. Чикагодагы кыргыздардын ар биринин үйүндө ушундай го. Данияр. Азаматсыздар, бул биз үчүн аябай чоң сыймык. Сиздердин алтындай болгон убактыңыздарды мен алып атам, бирок бул жакта аябай суроолор көп. Мен карап эметип атам, бирок дагы бирөөсүн окуп кетсем, сиздер болобу же акыркы суроону буюрса, бизге дагы бир угарманыбыз жазат: как найти смысл жизни деп жазып коюшуптур. Муну менимче ар бир адам өзү жеке издейт болуш керек бул суроого. Бирок сиздердин оюңуздар дагы кыскача болсо, как найти смысл жизни дешет. Мен баштайм. Жизнь приходит со временем. Кратко и ясно. Со временем. Рахмат. А мне кажется, что смысл жизни — это в том, что у нас есть эта жизнь, что мы появились в этот свет и живем этой жизнью, и мы можем управлять своей жизнью как хотим. В этом и есть смысл нашей жизни. Захочу — выучила языки, захочу — поехала в другую страну обучаться, захочу — ничего не буду делать, захочу — стану алкоголиком, захочу — стану успешным человеком. В этом и заключается смысл жизни, что нам подарили эту жизнь, и мы являемся хозяевами этой жизни, и мы можем превратить в своей жизни все, что мы хотим. Это и есть смысл жизни, мне кажется. Давайте я вторым отвечу тогда. Смысл жизни в том, что рядом семья, то, что они здоровы, живы, и то, что они с нами. Çok rahmat. Данияр, Ханышай, тынчтык байке, сиздерде да болсо сөздөрдө. Конечно, у меня тоже есть свой принцип жизни. Когда-то я увидел фразу Спинозы. Он философ, и у него есть такая фраза: смысл жизни в желании. И для меня вот эта фраза основной принцип жизни с тех пор. И как я это могу расшифровать?
То есть, почему именно желание? Потому что, во-первых, человек должен хотеть, желать чего-то, и потом у него начинается действие. Вот. И из-за того, что ты это делаешь там желанием, у тебя уже начинается получаться, да, вот все, что желаешь, все, что хочешь. И главное, вот в этом действии ты должен все это делать с желанием. То есть, если у тебя есть желание, тогда ты это завершишь, получается. И именно в плане профессии тоже. Ты должен сначала желать, то есть ты должен сначала хотеть вот этим заниматься, и тогда ты будешь успешным. Поэтому лично в моей жизни вот желание — это очень-очень важная штука, и Это смысл твоей жизни. вот это мой Желаешь, смысл и жизни. получается. И То, что желаешь. иногда вот думаю, до того, как я увидел, получается, эту фразу, разве у меня не было смысла в жизни? Ну, наверняка я это чувствовал, но когда я увидел именно эту фразу, для меня вот она стала главным принципом жизни. Ага, спасибо. Рахмат. Канышай. Я думаю, что смысл жизни у всех, наверное, по-разному. Для кого-то это семья, для кого-то это карьера, может быть, да? Для кого-то, может быть, какой-то хобби, талант, да? Я думаю, человек должен найти себя, ну, точнее, задать себе вопрос, в первую очередь, что он хочет, где он хочет, почему он хочет, да? И я думаю, что он может найти ответы и понять вообще в целом, что он хочет. Ну, я имею в виду, что понять смысл жизни. Вот. И самое главное, правильно поставленные цели и желание, и стремиться к этому. Рахмат, Данияр. Смысл жизни? Это, думаю, как... Если честно, я вообще не подумал об этом никогда. Для меня Я это было живу, вообще вот и смысл, дивись, Данияр. Да, я тоже так думаю, что я думаю, если честно, я скажу, этот смысл жизни для меня это принимать все неизбежное, да, в жизни. И, конечно, это для меня смысл жизни это семья. Родные. Это был хороший вопрос для Данияра, кстати. Да, я подумаю сегодня. Чоң рахмат. Бул жакта сиздердин жеке адресиңиздерге да келген смстер бар. Азаматсыңар балдар, силер менен сыймыктанабыз. Ар дайым биздин туубузду желегибизди желбирете жүрө бергиле. Ошондой эле Азамат красавчик деген бизге смс келген. Бул сиздин адресиңизге окшойт. Ошондой эле бизге дагы смстер келген. Биздин чет өлкөдөгү бардык мекендештерге салам, абайлагыла, этият болуп, жакшы өзүңөрдү жакшы карап жүргүлө. Биз ар дайым силер үчүн дуа кылабыз деген бизге дагы смстер келген. Чоң рахмат. Бизге аябай смстер көп келди. Буюрса мен ойлоп атам, кийинки эфирибизде биз жекече кылсак дагы кызыктуураак болот окшойт. Анткени убакыт зымырап учкан куш деп коет эмеспи, бир аз тар болуп калды. Бирок бул жактагы көптөгөн суроолорду мен өз даректерине жеткире албай калдым. Буюрса кийинкисинде сөз берем. Сиздер менен кайрадан бирден жолукканга, буюрса сиздердин убактыңыздар менен сөзсүз түрдө. Азыр эми сиздерге мен эркин, негизи биз эфирде эркин микрофон деп коебуз. Өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздер, салам жолдоолоруңуздар деги эле Кыргызстанга кандайдыр бир айтып отурган кеп кеңештериңиздер болсо сөзсүз түрдө айтып алсаңыздар болот. Анан акырындык менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Турциядан баштайлы, Турция. Турция аябай эле популярный болуп калды. Кечкеле Турция деп. Анткени сагынып атам, чындыгында эле ошол жердин суун ичип калбадыкпы? Гүлкайыр ар дайым ишиңиз ачык, Стамбулга келип калсаң, сөзсүз кабар бер, чай ичели, баарлашалы дегендей. Биринчиден Гүлкайыр сага чоң рахмат, ушул эфирди уюштуруп, атайын чакырып койгонуң үчүн. Аябай көңүлдүү өттү, мага аябай жакты. Чет өлкөдө жүргөн мекендештерибиз менен дагы бул жерде таанышып, көрүшүп, жана алардын дагы тажрыйбаларын угуп, чында бизге аябай кызыктуу болду.
Жана чынында бул 1 сааттык мындай аябай пайдалуу жана көңүл көтөрүм десем жаңылышпайм. Жана ошондой эле бардык угармандарга, бардык көрүүчүлөргө чын жүрөктөн ийгилик каалайм жана эң негизгisi чын соолук каалап кетмекчимин. Өзгөчө абитуриенттерге өздөрү сүйгөн, өздөрү каалаган кесибинин ээси болушун каалайм. Ар дайым өзүңөргө ишенгиле, азыр айтып кеткендей. Жана бардыгы буюрса ийгиликтүү болушуна ишенем. Мен кечээ Facebook'та бул публикацияны бөлүшкөндө Москвадагы Равшан деген бир досум бар, ошол мага салам жолдоп койчу деп сообщение жазган экен. Ошол досума салам жолдойм. Жана мен бардык мени тааныгандарга, үйгүлөмө, досторума салам жолдойм. Чоң рахмат. Равшан досуңа салам айтайын. Мен дагы чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мага дагы абдан бул 1 саат кандай өткөнүн билген жок. Мне тоже кажется, что было очень весело. И чоң катышкан кыздар, балдар силер менен дагы таанышып, маек курдук. Мне очень было приятно с вами общаться, послушать вас. И что я хочу сказать? Еще раз повторяю, что надо себя любить всех вокруг и верить в себя, и у всех все получится. Самое главное, не заморачивайтесь, не надо даже искать смысл в жизни, что мне как сделать, что делать. Просто возьмите, берите и делайте, и начинайте, и пробуйте, и даже не бойтесь промахнуться, не бойтесь совершать ошибки, потому что мы люди, на это мы и пришли в эту жизнь, да, чтобы совершать ошибки, учиться. И мен өзүм мисалы көп досум болсо, кичинекей чагымдан бери көп ушунчалык дүйнөнүн ар бир четинде, чет мамлекетте, Кыргызстанда канчалык көбүнчө болсо, көп досум болсо, ошончо жакшы деп ойлочумун. Ошон үчүн бүгүн дагы тынчтыктын приглашениясы менен силер менен дагы бүгүн тааныштым, кубанычтамын. Бул дагы мен үчүн дагы кичинекей бир тажрыйба болду. Ошон үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирем сизге и бардыгыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат. Азамат, кезек сизде. Мен ошо салам жолдогум келип жаткан эле ошо Кыргызстанга, анан Баткен шаарына өзгөчө силерге Салам радиосуна ушул чоң рахмат. Ушунча жылдан бери Баткен шаарына, Кыргызстанга кызмат кылып келе жатасыңар. Силерге чоң рахмат. Бекиге салам айткым жолдогум келип жаткан. Сөзсүз түрдө. Канышай, кезек сизде, эркин микрофон. Чоң рахмат Кайыр. Бүгүнкү биздин маегибиз абдан кызыктуу болду демекчимин. Бир эле бизге эмес, ошо радио Саламдын угармандарына, негизги бардык угармандарга кызыктуу маектерден болду деп айтып кетмекчимин. Андан сырткары бүгүнкү ошол биздин спикерлерибизге катышкан Азамат, Тынчтык байке, Асель эже жана ошондой эле Данияр менен жаңы досторду, жаңы тааныштарды өзүмө эме кылдым десем болот. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик жана ошондой эле жалпы кыргызстандыктарга жана ошондой эле Баткен шаарынын тургундарына баарына чоң салам. Өзүңүздөрдү эжат кылыңыздар. Чоң рахмат, Данияр. Чоң рахмат Гүлкайыр, ушундай түз эфирге чакырып бизге эркин сөз берген үчүн чоң рахмат. Жана ошондой эле ошол биздин сүйлөгөн спикерлерибизге силер менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Жана ошондой эле мен салам берип кетсем, мен өзүм ата энеме, туугандарыма жана классташтарыма, досторума салам айткым келет. Жана ошондой эле жалпы Баткен халкына азыркы учурда бизде өрүк пышкан турбайбы? Өрүккө жумуш кылып атпайбы? Баарыңыздарга, кырманыңыздарга береке демекчи. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Бизди YouTube каналынан Салам медиа деп издесеңиздер болот. Бизде чет өлкөдө жашап жаткан бардык мекендештерибизге Үйгө салам программасы бар. Үйгө салам программасында өзүңүздөрдүн ата энеңиздердин сүрөттөрүн, жакындарыңыздардын сүрөттөрүн салып, ошолорго куттуктоо салам жолдоолорду жиберсеңиздер, биз сөзсүз түрдө аларды куттуктап,
алардын жакшылык көндөрүндө аларга жакшы маанай тартуулаганга сөзсүз түрдө аракет кылабыз. Ар дайым сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Алтындай убактыңыздарды бөлүп бүгүнкү биздин ачык микрофон программабызга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз, ошондой эле биздин азыркы учурда Instagram баракчабыздын көрүүчүлөрү, бүгүн туура кесип тандоо темасында чет өлкөдөгү ийгиликке жетишкен мекендештерибиз менен кеп кылдык. Турция шаарындагы, Турция өлкөсүндөгү чет мамлекетте аба жолдору компаниясында иштеген Асель айым, ошондой эле эл аралык Фло компаниясында финансы жана бухгалтерия бөлүмүнүн жетекчиси Тынчтыкбек Кубанычбеков, ошондой эле Америка Кошмо Штаттарында жашап жаткан бизде мекендештерибиз Данияр Алдашев, дүйнө чемпиону Азамат Алымжан уулу, ал эми Чехияда Прага шаарында магистрант Канышай Шералиева болду. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү маек аябай сонун болду. Мен кубанычтамын, аябай ыраазымын. Ишиңиздерге ийгилик, жараткан өзү колдосун, ишиңиздерге жеңилдик берсин, тапкандарыңыздарды жалаң жакшылык нерселерге сарптаңыздар. Буюрса ар дайым сиздерди күтөбүз, сагынабыз. Сөзсүз түрдө Кыргызстаныбыздын келечеги буюрса алдыда сиздер бар, жаштар бар, келечек бар. Демек Кыргызстанды алдыга сүйрөй турган бизде ишенер сиздер бар дегендей. Буюрса жакшы темада кеп болду. Мен аябай кубанычтамын. Кийинки эфирлер аркылуу сүйлөшкөнгө чейин аман туруңуздар. Ушул биздин видеобузду сөзсүз түрдө Салам медиасынын баракчасында, YouTube каналында, Facebook баракчасында көрө аласыздар. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.